Жана айтат: "Иннал кадиба яхди илал фужур, ва иннал фужур яхди илан нар, ва иннар раджула ла якдибу хатта юктабу индаллахи каддаба." Аллах Таала өз сактасын. Чындыгында жалган адамды бузукулукка түртөт, бузукулукка баштайт. Албетте бузукулук тозокко алып барат. Адам дайым жалган сүйлөй берет, акыр аягында каддаб, жалганчылардын катарына жазылып калат. Аллах Таала бул нерседен сактасын. Анткени адам жөнөкөй нерседе бирөөнүн көңүлүн оорутуп койбойн, башка кылбайын деп атып туруп жалган сүйлөйт. Бул жалган дагы бир жамандыкка алып барат. Мисалын айтайлыбы? Чоң маселеге айтпайлы, кичинекей нерсе. Сизден жакын бир тууганыңыз карызга акча сурап келди. Бербеш керек болду. Ушуну жалган сүйлөп, менде акча жок эле, же бир нерсе кылып койдум эле дедиңиз, бул нерсе жамандыкка алып барат. Мунун аркасынан дагы бир жамандык бар. Кандай жаман? Өзү негизи жалган сүйлөш оор күнөө. Пайгамбар айткан: "Менин үммөтүм жалган сүйлөйт" деп. Үйрөнүп калдыңыз дагы бир башка жерге келгенде жалган сүйлөй турган болуп калдыңыз. Же болбосо ошентип алдап койдуңуз, кийин сиз жалган сүйлөгөнүңүздү билип калды, мамилеңиз үзүлдү. Мамиле үзүлгөнү менен бирге Аллахтын алдында күнөөкөр болдуңуз. Ушинтип майда чүйдө жалгандарды айтылырды. Акыр аягында кыяматта кадзаб, жалганчылар нол тарапта. Жалганчылар нол тарапта, арканкы тарапта калды десе, жалганчылардын катарында болуп калды. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертет: азыркы учур аябай бир оор учур. Илгери биздин аксакалдарыбыздын доорунда кандай бир сонун доор болгон. Мен эртең келем десе, 1 саат, 2 сааттын ориентирин алып келген. Пешинден кийин келет, асырдан кийин келет, же бамнаттан кийин келет болчу. Ошого чейин күтүлүнгөн. Кеч калса эмнеге кеч калдың? Жол ушунда болду. Бирок азыр туугандар саат ровно мынчада барам. Бирок пендебиз. Ошол эле адамдар азыр деле жашап атабыз да. Кеч калабыз, башка кылабыз. Анын көңүлүн өлтүрбөйүн деп телефондон мына чыктым, мына келдим. Туугандар, бул деле жалган. Эгер адам ушул жалганды сүйлөй берген болсо, кыяматта жалганчылардын катарында кошулат. Көңүлүн өлтүрбөш үчүн ушундай болуп калды. Бир аш тойго чакырылынды, сөзсүз барылыш керек, үзүр айтыш керек. Эми айтсам кап болот да деп туруп жалган сүйлөп калдым. Бул нерсе бизди жамандыкка буйрут. Пайгамбарыбыз айтып атат муну. Муну мен айтпай атам. Же башка адамдар айткан жок. Сахабалар айткан жок. Пайгамбарыбыз айтат: жалган адамды бузукулукка түртөт. Бузукулукка алып барат. Бузукулук бул тозокко алып барат. Ошондуктан кээде кыйын болот. Кээде капа болушу мүмкүн. Бирок ошол чындыкта болуп тура бериңиздер. Аллах Таала сиздердин даражаңыздарды көтөрүп алат. Чын айтканыңыздар үчүн кээ бир адамдар менен мамиле үзүлгөн болсо, күтүп туруңуздар. Аллах Таала кайра ошол адамдар сиздердин мамилеңиздерди бекем кылат. Бекемди да кандай кылат? Ушундай бекем кылат. Ажырабай турган бекем кылат. Анткени Аллах Таала ва куну ма'ас-садиқин, чынчылдар менен бирге болгула деп буйруйт. Аллах Таала ошолор менен болгула деп буйруган. Ким Аллахка ыйман келтирсе, ошону менен бирге болот. Адамдар дагы бирге болгонго аракет кылат. Эгерде сиз чын сүйлөп кээ бир адамдарды жоготтуңузбу жаныңыздан, өтө жакшы кылыпсыз. Анткени ол адамдар жаныңызда жүрбөй эле койгон жакшы. Жалганды ошолор үйрөтөт сиздерге. Чын сүйлөңүздөр эле, жаныңыздарда чын сүйлөгөн адамдар келет, мынакей чөйрө сиздерге. Анткени Аллах Таала бизге ошол нерсени буйруп атат. Кулил хак валау кана мурран. Ачуу болсо дагы акыйкатты айткыла деген. Аллах Таала ачуу болсо да бизди баарыбызды акыйкатты сүйлөй тургандардан кылсын. Нол хадиске бир окуяны айтайлы, түшүнүктүү болуш үчүн. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы мисалдар менен, окуялар менен түшүндүргөн сахабаларга. Биз дагы пайгамбарыбыз сүннөтүн улай. Абдул Кадир Жилани деген салих адам өткөн, алым киши болгон. Бул киши атасы кичинекейинде өтүп кеткен, жетим болуп чоңойгон. Апасы болгон акчасын жыйнап 40 дирхамды баштыгына салып сапарга Меккеге жөнөтөт. Барып илим алып келгин. Ушул акча түгөнгө чейин окуйсун дагы кайра келгин. Келип башка адамдарга акыйкатты үйрөтөсүн, өзүң Аллахка жакын ибадатта болосуң, Куран окуйсуң, илимди болуп келгин деп жөнөтөт. Аманат катары. Бул солих пенделер болгон, апасы Аллахтан корккондуктан баласын чындыкта тарбиялап чоңойткон.
40 dirham degeni azırkı kurs менен эсептегенде 400 000 сом. Bir dirham 10 000 сомго барабар азыркы учурда. Азыркы себеби алтын акча болгон dirham. 4400 доллар же болбосо биздин сомго примерно 400 000 сомдой акчаны салып ошо менен окуп келген. Азыр дагы мисалы биздин ошол эмелерибиз илим окуп, сыртта окуп жүргөн адамдар ошончо эле акча кетирет негизи бир 5-6 жыл окуйм десе, андан да көп акча кетет. Ал дагы ушул 4-5 жыл окусун, Аллах Тааланын Куранын түшүнө турган болсун деп болгон үйдөгү мал мүлкүн жыйнап берген, жана Меккеге карай соода менен кетип аткан кербенге кошуп дайындап жөнөткөн. Бизче эле самолетко билет алып салган сыяктуу. Бирок ал убакта сапар татыш аябай оор болгон. Сапарга чыккан адам аябай тобокелчилик менен кеткен. Жолдо кыйынчылыктар, ооруп калгандар болгон. Ким ооруп калса, ошол кербенден калып кеткен, жолдон калып кете берген туугандар. Аябай оор болгон. Күтүп турмай деген нерсе болгон эмес. Жолдон каракчылар кол салып болгон. Албетте кербендин жанында товарлар, акчалар болгон. Туш-туштарлардан келип каракчылар кол салышкан. Бул Абдул Кадир Жилани кетип аткан кербен менен дагы кербендин арасында келатат эле каракчылар кол салды дагы баарын мал мүлкүн тартып алды. Жана ар бирин сурайт болчу. Чөнтөгүңө бекиткен акчаларыңар чыгарга бул жерге. Баарынан сурап келди, арасынан менде акча жок дегендердин арасынан акча чыга берди. Тинтип, чукуп чыккан убакта. Акыр аягы жаш бала илим жолуна жол салган, илим алыш үчүн кетип аткан, Аллахтын эң негизгиси Аллахтын аманатында кетип аткан адам келип, канча акча бар жаныңда деп сураганда 40 дирхам, 400 000 сом акчам бар деди. Дегенде ошолордо таң калышты өздөрүчү. Жок десе, жаш баланы текшербейт болчук депчи. Буда анчалык акча болбойт эле. Анчалык акчаны сен неге көп алып кеттасың? Мен илим жолуна кеттим. Ушунун түгөнгө чейин менин жашоом өтүш керек. Ушуга сарпталыш керек. Десе, ошол жерде инна сидқи яхди илал бир, пайгамбар айтат. Чындык сүйлөш бул жакшылыкка буйруйт. Эмнеге сен болгон нерсени айттың, жашырып койсоң болот эле го дегенде, мени апам ушинтип тарбия кылган, Аллахтан корккун, чындыкты гана сүйлөгөн. Өзүңө зыян келип турса да. Анткени чындык ушул хадисте айткан айткан болчу. Жакшылыкка буйруйт. Ал эми ал-кадиб, жалган бул бузуклукка буйруйт. Мен жакшылыкка буйрушун билип чындык сүйлөй издайм. Кичинекеймин, ушул чоң ойгонмун. Аллах Таала өлгөнгө чейин ушинтип дүйнөдөн көз жумам. Ошондо бирөөнүн мал мүлкү менен, арам менен тоюп жүргөн, каракчы болуп жүргөн адам дагы таасир алды ушул жерденчи. Кичинекей жаш бала Аллах менен болгон мамиледе чындык болтат, бекем болтат. Пендеден коркпой, Аллахтан коркутат. Мейли пенде ушун акчаны алып коюшу мүмкүн, бирок Аллахтын алдына барган убакта жооп берип калам. Ыйманым алып койбосун деп, чындыкты сүйлөп атат деп туруп, мейли сен жана шериктериңдин бардыгы кеңири жолуңарга тарта бергиле деп, баарын текке коюп жиберди. Жана өзү дагы ошон менен таасирленип, ыйман келтирди, каракчылык иштерин ташташты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекерден айткан эмес, инна сидқи яхди илал бир, албетте чындык бул жакшылыкка буйрут, ва иннал бирра яхди илал жанна, албетте жакшылык бул бейишке буйрут.